Бильярд оюну учурда жашкары дебей кызыгып ойногон оюндардын бири. Бул оюнда эң негизги максат мына ушул кийинин жардамы менен столдун үстүндөгү чачылган шариктерди уячаларга киргизүү болуп эсептелет. Эгерде бул оюндун кызыгына кирип алсаң, бильярдтан баш тартуу кыйындашат. Оюндун тарыхына токтолсок, ал Азияда жаралганы талашсыз. Бирок ушул күнгө чейин Кытайда же Индияда ойнолгону, табылганы такталбай келет. Оюндун аталышы тууралуу дагы көптөгөн ойлор бар. Алардын бири боюнча англис тилинен которгондо топ жана таяк деген маанини берет. Бул азыркы колумда турган кий, шариктери, анан жана ошондой эле мына столу, мына бор, жанагы треугольник деген шариктерди башында чогултмай бар, анан жанагы тёша деген жана жардамчысы бар. Атып атканда дагы өзүнүн аталыштары бар ар бир кыймылдын. Бул жерде азыр мен свой деп коет, чужой деп коет. Ошо чужой вариантын ататам. Азыр себеби дегенде мына шар өзү кирип кетпей, кызыл мен аткан. Тиги аркы кирип атат, ошону чужой деп коет. Кирип калса, кирбей калса Бильярд оюнуна билим, тажрыйба, эсепсиз сааттык машыгуулар, мээнин сергектиги, колдун тактыгы, көздүн курчтугу, тобокелден баш тартпаган жүрөк, акырында бир нече саат бою акылдын, нервтин күчү талап кылынат. Оюндагы дагы бир жагымдуу көрүнүш спортчулардын бардыгы аларды сымбаттуу көрсөткөн классикалык үлгүдөгү костюмдарды, жеңдүү көйнөк, жука жилетка кийип, моюнга бантик тагынгандыгында. Жанна Усубалеева, Жакшылык Идрисов, Айдана Тентиева, Кутман таң программасы.